Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары. Өлкөбүздө алынган 40 сааттагы жаңылыктар менен сиздерди кайрадан тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой-пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Талаш шаарында курулуп жаткан баластан балдарды өнүктүрүү жана оюн-зоок борборунун курулушу 90% аяктады. Талаш шаарында курулуп жаткан баластан балдарды өнүктүрүү жана оюн-зоок борборунун курулушу 90% аяктады. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын президентинин Талас облусундагы ыйгармуктуу өкүлү Эрмат Жумаев билдирген. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаровдун тапшырмасынын жана колдоосунун негизинде Талаш шаарында курулуп жаткан баластан балдарды өнүктүрүү жана оюн-зоок борборунун курулуш иштери 90% аяктады. Аталган объекттин курулушу 2025-жылдын күз мезгилинде мамлекет башчыбыздын мезгил кутусун салуу менен башталган. Баластан балдарды өнүктүрүү жана оюн-зоок борборунун жалпы аянты 6,5 гектарды түзгөн комплекс 9 корпустан турат жана келечекте шаардын маданий, эс алуу жана экономикалык борборлорунун бирине айланат, деген Эрмат Жумаев. Долбоорго ылайык баластан борборунда заманбап аттракциондор, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн атайын оюн аянтчалары, кинотеатр, конгресс зал, боулинг, коомдук тамактануу жайлары, лабиринттер, ошондой эле чыгармачылык жана интеллектуалдык өнүгүү борборлору курулууда. Мындан тышкары борбордо конокторду кыргыз тилинде тейлей турган робот-киттерди ишке киргизүү пландаштырылууда. Объект пайдаланууга берилгенден кийин 200дөн ашуун жаңы жумуш орну түзүлүп, аймактын социалдык экономикалык өнүгүшүнө олуттуу салым кошот. Эс алуу жайы ушул жылдын 11-12 сентябрында эгемендүүлүктүн 35 жылдыгын салтанаттуу белгилөөдө мамлекет башчыбыздын катышуусунда расмий ачылмакчы. Москвада жашап, иштеп жүрүп жыйган мүлктөрүңүздү сүрсүтпөй, батирден батирге көчкөндө төгүп чачып жоготпой, айлыгыңызга бат-бат жиберип туруңуз. Бул үчүн 12 жылдан бери Москвадан Кыргызстанга жүк ташуу менен алектенген Зайырбек Маматкаримов аттуу туруктуу ишкерди сунуштайбыз. Зайырбектин машиналары мыкты, кызматкерлери жооптуу, кампалары кенен, жүктү үйүңүздөн алат. Ар бир 7 облусубузга чейин барат. Ар бир аманаттын амандыгына кепилдик берет. Кызмат акысы буюмуңуздун көлөмүнө жараша 500 рубльдан башталат. Байланыш номерлары +7 926 788 70 70 +7 929 624 63 64. Юрист Канат Хасанов чындыкты айтып агынан жарылды. Юрист, практик, саясий социологиянын изилдөөчүсү Канат Хасанов чет жакта жашынып Кыргызстанды жамандап жүргөн блогер, журналисттер тууралуу ачуу чындыкты айтып, Facebook'ка мындай деп жазган: журналистикабы же буйрутма менен сүйлөгөн башпы? Акыркы күндөрү биздеги айрым өзүн журналист, блогер, ал тургай азыр мода болуп калган иликтөөчү деп атап алгандардын айткандарын карап отуруп, Черчиллдин сөздөрү эске түштү. Ал бир кезде айрым америкалык басма сөз тууралуу өтө катуу айткан. Америкалык журналистиканын маңызы чындыктан ажыраган оройлук. 100 жылдан ашык убакыт өттү, бирок бул сөз бүгүн да кээ бирөөлөргө карата айтылгандай сезилет. Дароо баса белгилеп коеюн, мен Кыргызстандагы бардык журналисттер жөнүндө айтып жаткан жокмун. Бизде кесипкөй, абийирдүү, принципиалдуу журналисттер жана блогерлер абдан көп. Алар маалыматты текшерет, эки тараптын тең пикирин угат, документтер менен иштейт жана чындап коомдун кызыкчылыгы үчүн эмгектенет. Мен алардын эмгегин сыйлайм. Бирок башка категория дагы бар. Аларды журналист деп атаган канчалык туура экенин билбейм. Кээ бирлери жөн гана буйрутма менен сүйлөгөн баштарга айланып калган таасири калтырат. Бүгүн тема берилет, эртең фамилия көрсөтүлөт, бирси күнү кимге чабуул жасоо керектиги аныкталат. Ошондо жөнөкөй суроо жаралат: эмне үчүн айрым иликтөөлөр дайыма бир тарапты гана көздөйт? Эмне үчүн бирөөлөрдү жылдап иликтешет, ал эми башкаларды таптакыр көрбөгөндөй мамиле кылышат? Эгер журналиста дегенде ким күнөөлүү экенин өзү чечип алып, анан ошого ылайык фактыларды чогулта баштаса, бул журналистик эмес. Эгер блогер соттон мурда өкүм чыгарып жатса, бул иликтөө эмес. Эгер документте көрө кыйкырык, фактылардан көрө эмоция, далилденип көрө сенсация маанилүү болуп калса, бул коомго маалымат берүү эмес, бул коомдук пикирди манипуляциялоо. Ушул жерде Черчиллге таандык дагы бир ой эске түшөт. Калп чындыкты жетип келгенче далай жерге чаап үлгүрөт. Бүгүн социалдык тармактар ошол калптын атына реактивдүү кыймылдаткыч тагып койду. Катуу пост жаздың, видео чыгардың, бирөөнү айыптадың, 100 миңдеген көрүү топтогду. Кийин айтылгандардын жарымы далилденбей калсачы? Ошондуктан айрым иликтөөчүлөргө менин эки гана суроом бар: кийин иликтөөңөрдүн объектисин ким аныктайт? Жана дагы кезектеги маалыматтык чабуул кимге пайдалуу жана анын артында ким турганын эмне үчүн коом дээрлик эч качан көрбөйт? Ал эми дайыма бир гана уруксат берилген бута болсо, андан бул таптакыр башка кеси. Ошондуктан бул жерге майлуу чекитти бир гана принцип менен коелу, фактыларды карагыла, кыйкырыкты эмес, деп жазган Канат Хасанов. 1 килограммы биздин Кыргызстанга калбаптыр пайдасы.
кайсы бетиңер менен ушуга добуш берип атасыңар? Кумтөр руднигинде жасалып жаткан бардык кылмыштарды тактап билишибиз керек. Бул эл аралык масштабтагы кылмыш. Кылымдын кылмышы десек жаңылышпайбыз. Диктин үйлөрү салынып атат, 2 миллиард эмес 3 миллиард долларга. Бул каяктагы акча деп атасыңар? Мына ушул алтындын акчалары. 500гө жакын, 500дөн ашык бала бакча, мектептер курулду акыркы 5 жылда. Эгер 30 жылда 100 мектеп курган болсо, биз 5 жылда 500 мектеп курдукпу? Бала бакча менен. Көрүп атасызбы же көрбөй элесизби? Сиз айтыңыз. Көрүп атасыз? Ошол эмне каяктагы акча? Мына ушул Кумтөрдүн акчасы. 1000 километр, мына былтыр 1,5 километрге чейин чыкканбыз. Быйыл 2000 километр жол басабыз, асфальт басабыз деп атабыз. Жалпы 6,5 миң Бакиевдин километр деп убагында окумакчы. эң көп жол баскан, эң узун жол баскан асфальт. Бакиевдин убагында 250 километр жол басыптыр. Баягы жайкы сезондо баягы, күн жылуулукта. А биз азыр 2000 километр басып атабыз. Каяктагы акча деп атасыз? Мына Кумтөрдүн акчасы. Ооба, бүгүнкү күндө Кумтөр толугу менен Кыргызстандын мамлекеттик менчигинде ийгиликтүү иштеп жаткан эң ири стратегиялык ишкана. Канадалык инвесторлор кетип өлкө башкарууну колго алгандан бери кендин каржылык жана өндүрүштүк көрсөткүчтөрү түз мамлекеттик бюджетке кызмат кылууда. Быйыл мисалы жарым жылда эле жалпы киреше 733 миллионду чапчып, ал эми таза пайдасы 419 миллион долларды түздү. Жылдын 7 айдын жыйынтыгы боюнча эгер айтып кетсек, салыктык бизге Кумтордон түшүүлөр, кирешелер 17 миллиард 587 миллион сумма которулуп атат. Бул былтыркы 7 айга салыштырып дээрлик 2 эсеге барабар. Же так айтсак 194% өсүү темпи менен. Бирок ушу Кумтөр өз элинин пайдасына иштеп баштаганча эмне деген гана күрөштөр жүрбөдү. 2022 жылга чейин ал туура 10 жыл тынбаган аракеттерди, майтарылбаган, тайманбаган саясий эркти талап кылды. Балким тарых барактары 10 жыл мурда жабылгандыктан улам кийинкилер эстегенге оор болот чыгар. Кумтөрдүн тагдыры таразага салынган Жогорку Кеңештеги 2012 жылдын 20-июню бир топ талашып тартышуудан кийин гана ошол убактагы депутат Садыр Жапаровго жарым сааттык убакыт берилди. Мында депутаттык комиссия төрөгасы ондогон барактарга баткан Кумтөрдөгү мыйзам бузуулар жөнүндө баяндап жатты. Эриген мөңгүлөр, камсыздалбаган калдык сактоочу жай, жакындаган экологиялык катастрофа тууралуу фильмде көрсөтүлдү. Ошол эле убакта экономикалык жактан эч бир пайдасы жок. Манипуляцияга толгон эсептик сандарга бай кен казуу иштери толуп жатканы да белгиленди. 1 тонна алтын 56 миллион доллар турат экен. Бул жөн эле сатып алып коюш оңой эле да. Булар 1 тоннанын акчасын чачып коет, келген комиссияны жөн эле сатып алып коет экен дагы, жабылып калат экен. Иш баягы ошон үчүн мен бул жерде урматтуу Сары Жапаров коллегиме айткым келет. Сиз стенограмма үчүн да айтып койсоңуз, мен сатылбайм, эртең бир жумадан кийин, бир айдан кийин алар 1 тоннанын акчасын мага алып келип берсе, мен жаап коем дебей туруп, акырына чейин чыгарамын деп сиз позицияңызды беришиңиз керек элдин астында стенограмма үчүн. Мен эми айтпай эле коеюн, мен сатыла турган адам эмесмин. Сиз экөөбүздүн түшүбүзгө дагы кирбейт. Болду сунуштар. Но бирок мындан ары дагы мен сиздердин алдыңыздарда Жогорку Кеңештин ыйык трибунада туруп айта алам. Мен андай адам эмесмин. Кыйналып атам. Мен жашагым келип атат. Жарым решенный болсо да жашагым келип атат. Жакшынакай жашагым келип атат. Ар бир күнү кыйнала берип чарчамалып. Көз жашымда түгөндө уже ыйлай берипчи. Бул эжебиз узак убакыттан бери ушинтип кыйналып диализ аппаратта жаткан учуру. Аллах ыраазычылыгы үчүн ушул эжекебиз дагы чет өлкөгө чыгып, ушул бөйрөгүн операция кылдырып, пересадка кылдыруу үчүн чоң суммада каражат керек экен. Ушул реквизиттерге колуңуздардан келгенче салымыңыздарды кошуп кетиңиздерчи. Аллахым шифа берип, ушул эжекебиз дагы бутуна туруп, балдарынын пешенесине бар болсун. Реквизиттер калтырганбыз туугандар. Баяман деп чыгат, Мбанк, ушундай эле Сбербанк Бактияр А деп чыгат. Колдон келген жардамыңыздарды ушул реквизиттерге салып, туугандар таратып кетиңиздер видеону дагы. Жакын ортолукта ушул операцияга барыш керек экен. Ушул бөйрөгүнөн пересадка болуп операция болот. Азыркы учурда аябай кыйналып ушул аппаратта жаткан учуру. Ошол убактагы аракеттердин майнабы туура 10 жыл дегенде кайтып, Кумтөр Кыргызстандын толук көзөмөлүнө өттү. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров Медиа Хабтын журналисти Али Токтакуновго берген кенен интервьюсунда Кумтөрдү 10 жыл мурда эле башкарууга алууга мүмкүн болгонун, бирок айрым араан ачыктардын айынан ал тилектер таш капканын белгилеген. Эртең добуш беребиз деген күнү кечтен түштөн кийинден баштап эле акырын күбүр шүгүр болуп эле бири-бири менен кабинетке болуп отуруп эле мафия уже иштей баштады баягы.
Эртеси күнү келип бүгүн түштөн кийин добуш беребиз кечке маал дегенде эле бузулду баары. Эмне иштеп кетти? Көпчүлүгү бузулду. Эми акча иштеп кетти да бул жерде. Ал түсүн алды дагы добушка келгенде против добуш берип койду. А сүйлөгөндөрүн көрсөңүз микрофондо эле алардын сөзүн угуп отуруп ыйлабай тургандайсың да. А бирок берген добушу такыр тескери болду. Анан жана жиним келип чыгып турган трибунадан кыйкырганым ошо да. Бетиңер барбай ушинтип кантип ушуган добуш бердиңер, против добуш бердиңер. 1 килограммы биздин Кыргызстанга калбаптыр пайдасы. Кайсы бетиңер менен ушуга добуш берип атасыңар? Жогорку кеңеш депутаттык комиссиянын корутундусун кабыл албай мамлекеттик комиссия түзгөн. Ал комиссияны ошол кездеги экономика министри Темир Сариев жетектеп, анда бир катар мүчүлүштүктөр да көрсөтүлгөн. Кийинчерээк тиешелүү комиссиянын корутундусунун негизинде Кыргызстан менен Центеранын ортосунда үлүштү 50%дан тең бөлүп, биргелешкен ишкана түзүү боюнча сүйлөшүүлөр жүргөн. Бирок ал кабыл алынган эмес. 2017-жылы Сапар Исаковдун өкмөтү тушунда жаңы стратегиялык келишим түзүлүп, Сариевдин комиссиясы тапкан экологиялык долбоордун көбү өз күчүн жоготуп, соттук иштер токтогон. Ошону менен 2020-жылга чейин Кумтөр иши унутулган. Акылбек Үсөнбековичти таап келе dedi. Жарым сааттын ичинде келип калды. Анда ал депутат болчу, парламенттин депутаты. Эми баягы Кумтөргө жанакы мен алдыма деди деп суроо берип атпайсызбы? Ошого толук жооп берип атам да, ошого келтам. Анан таап келе десем, таап келди, жарым сааттын ичинде келип калды. Анда ал депутат эле, жогорку кеңештин депутаты. Анан Акылбек Үсөнбекович дедим, сиз дедим, көптөн бери депутатсыз дедим. Кумтөрдү бир эмес бир нече жолу барып текшерип келгенсиз дедим. Турдакын Усубалиев текшергенде да сиз ошол жерде комиссиянын мүчөсү болгонсузбу, же экспертный эме топ болгонсузбу? Билесиз десем, бүт билем деди. Анан айттым, мен 2012-жылы текшергенде менде папка документтер бар дедим. 120 папка бар. Мен сизге ошонун бардыгын берем дедим. Сиз азыр дедим, как депутат катары комиссия түздүк, мына текшерип атабыз деп, Кумтөрдү башташыңыз керек деди. Кумтөрдү текшерип башташыңыз керек деди. Ишенич болбосо, эгерде ошо команда саясий эрки бар президентке Кудайга ишенбесе, анда бул жумуш турмушка ашылбайт эле да. Ошондуктан бул жерде саясий эрк, ишеним, мына мүмкүнчүлүк баары чогулду да. Баары даяр болгондон кийин анан президент айткан логика менен биз кеттик. 1992-жылы мыйзам бар экен, концессия деген. Ошол жерде мүмкүнчүлүк бар экен. Кыргыз өкмөтү эгерде адамдарга же болбосо биздин жаратылышка коркунуч туудурса, анда биз тышкы башкарууну киргизе алабыз деп. Биз парламентке барып, анан Кумтөргө тышкы башкарууну киргизип, ошондон бери мына бир күн тынбай иштеп келатат да. Бул жерде дагы бир жолу айтып коеюн, мурунку президенттердин саясий эрки болгондо балким мурун эле өтүп калмак да. Май айында Кыргызстандын бийлиги кеңге сырттан башкаруу киргизип, жетекчиликке теңиз бөлтүрүк дайындалган. Иш башталганда мамлекет башчысы катуу талаптарды койгон, бирок ал ишеничти актаган жок. Теңиз бөлтүрүккө карата Кумтөр алтын кенинде ири каржылык мыйзам бузуулар жана коррупциялык схемалар аныкталгандан кийин 2022-жылдын сентябрь айында башкы прокуратура тарабынан кылмыш иши козголгон. Италиядан атайын эмеректер заказ бериптир. Ал эмеректер болгондо да эксклюзивный эмеректер экен. Менде мына сүрөттөрү да бар. Ал жерде чындыгында эле айтылгандай жана бир эле креслонун баасы 6.984 евро. Мына муну креслону деле көргөзүп койсом болот. Анан мындан тышкары бул эмеректери эксклюзивный. Анан мышкалы мына атайын таштанды чакасын итальянский булгары менен капталган экен. Мына ушул баардыгы жананча суммада турат экен. Убактылуу тышкы башкаруучу ошо теңиз бөлтүрүк колдонулган жанагы ижаранын шарттарына макул болбой, өзү билемдик менен эле Арион курулуш компаниясы менен өзү ижара келишим түзүп, ал жерден аталган келишимге ылайык ай сайын 8,5 миллион сомду түзгөн ижара алып алыптыр да. 467 миллиондон ашык зыян келтирилиптир. Зыян тергөө учурунда ордуна коюлган. Мындан тышкары теңиз бөлтүрүктүн өзү дагы мына өкүмдө турат, 10 миллион сомду ушерт өзү төлөгөн.
Кумтөрдү мамлекеттик башкарууга алуу оңойго турган жок. Бул үчүн жылдаган күрөш жүрдү. Ал өлкөнүн эгемендүүлүк тарыхындагы эң узак, татаал жана драмалуу саясий экономикалык тиреш болуп калды. Бул күрөш 30 жылга созулуп, бир нече бийликтин алмашуусуна, элдик толкундоолорго жана эл аралык ири соттук тирешүүлөргө себеп болду. Бул учурда сырткы күчтөрдүн, ички олигархиялык, коррупциялык топтордун кысымына туруштук берүүгө да туура келди. Себеби жете турган максат бир гана нерсе — ал өлкөнүн эгемендүүлүгүн жана байлыгын коргоп калуу эле. Акмарал Сабатар, Умар Малашев, Ала Тоо 24 жума жыйынтыгы. Соц тармакта бийликти басып алууга чакырык жасаган деп 46 жаштагы киши кармалды. УКМК социалдык тармакта бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктарды камтыган материалдарды тараткан деп 46 жаштагы жарандык кармады. Атайын кызматтын маалыматына караганда, шектүү мындай мүнөздөгү билдирүүлөрдү тынымсыз жарыялап, коомдук тартиптин бузулушуна жана саясий кырдаалдын туруксуздашына алып келиши мүмкүн болгон материалдарды жайгаштырганы аныкталган. Тергөө учурунда ал материалдарды жарыялаганын мойнуна алган. Факт боюнча кылмыш жаза кодексинин 327 беренеси бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар менен иш козголгон. Шектүү УКМКнын тергөө абагына киргизилип, териштирүү амалдары улантылууда. Президент Кылым банкты иш башкармалыгына өткөрүп берди. Мамлекеттик Кылым банк ачык акционердик коому финансы министрлигинен президенттин иш башкармалыгына өткөрүлүп берилди. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койгон. Жарлыкта мындай чечим банктын натыйжалуулугун жогорулатуу максатында кабыл алынганы айтылат. 100% үлүшү мамлекетке таандык болгон Кылым банкы министрлер кабинетинин токтому менен ушул жылдын январь айында түзүлгөн. Башта банктын уставдык капиталы 1 миллиард сом болуп, 2027 жылга чейин 5 миллиард сомго жеткирүү планы коюлган. Акыркы жылдары президенттин иш башкармасына бир катар мамлекеттик мекемелер менен кызматтар өттү. Кыргызстан эгемендик алган жылдары президенттин иш башкармалыгы мамлекет башчынын ишин камсыздоо үчүн уюшулган. Садыр Жапаровдун жарлыгына ылайык 2021 жылдан тарта башкармалык президентти, өкмөттү жана парламентти да тейлей баштаган. 5 жылда башкармалыкка мамлекеттик ипотекалык компания, Учкун басмаканасы, Унаа ишканасы, кызмат ишканасы, Элкат компаниясы жана башка мекемелер берилген. Ушул жылдын апрель айында эле санариптик өнүктүрүү жана инновация технологиялар министрлиги жоюлуп, президенттин иш башкармасына кошулган. Антимонополия кызмат элди күйүүчү майды үнөмдөөнү сунуштады. Монополияга каршы кызмат мамлекеттик күйүүчү майдын баасын кармап туруу үчүн муңай сатуучу компанияларга 1 миллиард сомго жакын субсидия төлөп бергенин эске салып, жарандарды күйүүчү майды үнөмдөөгө чакырган. Маалымдалгандай, учурда АИ 92 литрине 23,30 сом, дизелге 25,37 сом, автогазга 2,12, 5,12 сом бюджеттен компенсацияланат. Күнүнө 10 литр бензин короткон айдоочу үчүн мамлекет орточо 266 сом, бир айда 7980 сом төлөп берет. Бул бир гана унаа, балким зарыл эмес сапарларды азайтып, коомдук транспортко велосипедке өтүп же жөө жүрүү жөндүү болуп жүрбөсүн деп суроо салган аталган кызмат. Мекеме бул унаадан толук баш тартууга чакырык эмес, күйүүчү майды сарамжалдуу пайдалануу сунушу экенин кошумчалаган. Орунбеков акыркы 5,5 жылда бажы төлөмдөрү рекордтук деңгээлде өстү. Акыркы 5,5 жылда бюджетке түшкөн бажы төлөмдөрүнүн көлөмү өстү. Бул тууралуу президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын жетекчиси Дайыр Орунбеков социалдык тармактагы баракчасы аркылуу билдирген. Анын айтымында 1991 жылдан 2020 жылга чейин мамлекеттик бюджетке жалпы 452 миллиард сом бажы төлөмдөрү түшкөн. Ал эми 2021 жылдан 2026 жылдын 7 айына чейинки аралыкта бажы төлөмдөрүнөн бюджетке 619 миллиард сом түштү. Кыргызстан 2015 жылы ЭЭПке киргенден кийин бажы кызматы 18 миллиард сом өлчөмүндөгү бажы төлөмдөрүн администрациялоону токтоткон. Анткени Россия, Казакстан, Армения жана Беларустан импорттолгон товарларды көзөмөлдөө жана тиешелүү төлөмдөрдү администрациялоо функциясы салык кызматына өткөн деп жазды Орунбеков. Бишкекте автобус 8 жаштагы баланы коюп кетти. Бишкекте бейшемби күнү кечинде автобус 8 жаштагы баланы сүзүп кетти. Бул тууралуу жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы билдирди. Ага ылайык жол кырсыгы саат 20:30 чамасында Көлбаев көчөсүндө болгон. Автобус жеткинчекти жолдон өтүп бара жатканда коюп кеткен. Учурда бала ооруканада, анын мээси чайкалган, кырсыктын кесепеттери жана баардык жагдайлары такталууда. Голливуд актрисасы Байлин дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына келет. Белгилүү Голливуд актрисасы Байлин 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын иш-чарасына катышуу үчүн Кыргызстанга келет. Актриса кыргызстандыктарга жасаган кайрылуусунда эл аралык спорттук маданий иш-чарага кызыгуусун билдирип, Кыргызстанга келүүнү чыдамсыздык менен күтүп жатканын белгиледи. Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинен билдиришкендей, Байлин өлкөгө сапарынын алкагында Кыргызстандын маданияты, каада салты жана дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын өзгөчө атмосферасы менен таанышууну пландап жатат. Байлин такси тасмаларында тартылып, Кюнун ролун аткарган.
Кыргызстан суудагы Формула 1 жарышына $2 миллион чукул акча жумшады. Кыргызстан суудагы Формула 1 жарышын даярдоого жана өткөрүүгө $2 миллион ашык акча жумшады. Бул туурасында туризм боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчиси Эдуард Кубатов билдирди. Алдын ала эсептөөлөр боюнча иш-чаранын экономикалык пайдасы $12,5 миллион жакын болгонун билдирди. 3 күнүн ичинде иш-чарага 14.600 адам келди. Ошол күндөрү Байат айылындагы мейманканалардын номерлери $70 $400 чейин кымбаттады. Мелдешелер алык 44 платформадан берилди. Адатта аларды 300 миллиондон 800 миллионго чейин адам көрөт. Социалдык тармактардан көргөндөрдүн саны 200 миллиондон ашты деди ал. Эске салсак, уюм F1H20 дүйнө чемпионатынын Grand Prix of Кыргызстан этабы 1-августта Байат айылынын аймагында сууда Сүккөлдө башталып 3 күнгө созулган. Анын ачылышына бир нече чет мамлекеттин президенттери жана мамлекет башчысы Садыр Жапаров катышты. Мелдешке 10 өлкөдөн 8 эл аралык команда жана 18 пилот катышты. Чемпионаттын этабы деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте өткөндүктөн Кыргызстандагы H2O мелдешинин тарыхындагы эң бийик тоолуу этап болуп калды. Спортчулар саатына 250 чакырымга чейин ылдамдык менен жүрүүчү жана саатына 100 чакырымга чейин ылдамдыкты 3 секундтан аз убакытта топтоого жөнөмдү. Жогорку технологиялуу жарыш катамарандарында күч сынашышты. Суудагы Формула 1 мелдешинин баш байгесинин азыркы дүйнө чемпиону Шон Торрент утуп алган. Виктори Тим командасынын америкалык пилоту жеңүүчү болсо, экинчини швециялык Эрик Старк, ал эми 3-чү орунду норвегиялык Марит Стремой ээлеген. Быйыл түшүм мол. Кыргызстанда жыйналган дандын көлөмү 1 миллион тоннадан ашты. Өлкөдө быйыл дан эгиндеринин түшүмү мол болууда. Бул тууралуу Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлиги билдирди. Маалымдалгандай, ар бир гектардан орточо 27 центнерден түшүм алынууда. Былтыр бул көрсөткүч 25 центнерге жеткен. Учурда 165 000 гектардан дээрлик 1,1 миллион тоннадан эгини жыйналды. Анын жарымынан көбү буудай. Аймактар арасында Чүй облусу алдыда. Бул жерде 663 000 тоннадан жыйналды. Ош облусунда болсо 204 000 тонна түшүм алынган. Мындан тышкары жашылча, картошка жана бакча өсүмдүктөрүн жыйноо иштери да улантылууда. Бүгүнкү күнгө чейин 363 000 тонна жашылча, 178 000 тонна картошка, 83 000 тонна бакча өсүмдүктөрү жыйналды. Түшүм жыйноо иштери өлкөнүн бардык аймактарында улантылууда.